Salam barыңа. Кыргыз тили сабагыбыз башталды. 9-чу сабак. Келе кой, кыргызча үйрөтөйүн. Силер менен Гүзада Кенжебаевна эжекеңер. Биз албетте Facebook'ta, Instagram'da жана WhatsApp'ta жолугушабыз. Бүгүнкү биздин темабыз үй бүлө, же болбосо үй бүлө мүчөлөрү. Менин үй бүлөм. Кананда кеттик. Бул менин чоң атам жана чоң энем. Ал эми булар менин сүйүктүү атам жана апам. Ал эми бул менин тайэжем жана анын баласы бөлөм. Бул болсо тайэкем. Ал эми булар менин эжем, байкем жана кичинекей бөбөгүм, иним. Демек силерге суроо берейин. Атамдын байкеси мага ким болот? Апамдын сиңдиси ким болот? Байкемдин аялын ким деп чакырам? Эжемдин күйөөсү жолдошун ким деп чакырам? Апамдын эркек бир тууганын мен ким деп ага кайрылам? Ал эми апамдын кыз бир туугандары мага ким болот? Ал эми тайэжемдин балдары мага ким болот, балдар? Ойлонолу. Атамдын байкеси аба же байке дейт экенбиз. Апамдын сиңдиси тайэже, байкемдин аялы жеңе, эжемдин күйөөсү жезде, апамдын эркек бир тууганы тайэке, апамдын кыз бир тууганы тайэже. Ал эми тайэжемдин балдары бөлө экен. Азаматсыңар балдар. Муну биз жаттап, аларга ошентип кайрылалы. Анда эмесе үйгө тапшырма берейин. Аба байке деген ким? Жаналардын аттарын айткыла. Сенин жеңең барбы? Сенин бөлөң барбы? Сенин жездең барбы? Жана анын аты ким? Тайэже деген сага ким болот экен? Жана тайэке деп кимди айтабыз? Жаңы сөз жээн. Жээн деген ким? Муну билип келгиле. Бул биздин үй бүлө. Аны көздүн карегиндей сактайлы, балдар. Ушуну менен 9-чу сабагыбыз бүттү, балдар. Үй бүлө бул кичинекей мамлекет. Саламатта калгыла, балдар. Мен силер менен дайыма биргемин. Суроолоруңарга жооп берем. Биз Instagram'da, WhatsApp'ta жана Facebook'ta дагы кездешип, сабактарды өтөбүз. Саламатта калгыла. Мен силерди дайыма жакшы көрөм.